рахматуллахи ва баракатуху, урматтуу көрүүчүлөр. Мына сиздер менен биз 12 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айынын күндөрүндө турабыз. Сиздер билгендей, Рамазан айына тиешелүү көп ибадат, маселелер, кандайдыр бир иштер бар. Алардын катарында таравих намазы, кайрымдуулук жана башка дагы көп мындай бир күндөрү ар кандай болгон амалдар бар. Алардын бири болуп зекет маселеси. Бүгүн бизде зекет маселеси боюнча мутакалим коомунун төрайымы Жамал Фуртбек кызы жана теолог айым Оксана болмокчу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сиздер менен бүгүн биз ошо зекет маселеси боюнча кененирээк сүйлөшөлү дегенбиз. Бунун өкүмү кандай, өлчөмдөрү кандай, анткени кээ бир адамдар билсе, кээ бирөө билбейт, кандайдыр бир детальдары тууралуу, негизи эле жалпы эле зекет тууралуу айтып берсеңиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сиз айтмакчы баарыңыздар ошо июль айы Рамазан айы менен анткени бул айда бул биз 30 күн орозо тутабыз. Ушул айда ак менен караны ажыраткан Курани Карим түшкөн. Албетте бул ай өзгөчөлүктөн кене канчалык сооп кылсак 10 эседен 700 эсеге чейин сообубуз көтөрүлөт. Ошон үчүн көп эле колунда бар адамдар ушул Рамазан айында закатын бергенге аракет кылат да. Закат болсо ошол ислам дининин 5 түркүнүн бир түркүгү болгон парз болуп, ошол хижранын 2 жылында бизге парз болуп түшкөн. Ошол ар бир колунда бай адам, эми ислам дини боюнча биз ошол закат берүүгө парз болгон адамдар эгерде 85 грамм алтыны болсо, аны эгерде сомго айланта турган болсок, эми азыр доллар өсүп атат, бир 230-240 миң сомдун тегерегинде акча бир жыл иштетилбеген болсо, ошонун 2,5% сиздер эсептеп колунда жокторго, жетим жесирлерге, кең багалдарга, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга берсеңиздер болот. Ошол андан башка эгерде күмүшүңүз болсо 612 грамм дагы иштетилбеген. Эгерде ошондой болсо андан да бересиздер. Албетте эми Кыргызстанда көпчүлүгүбүз мынчалык алтынды сактабайбыз. Бирок аял кишилер көпчүлүгү айтат да, менин мынча калием бар, мынча грамм деп. Жок, эгерде силер аны тагынып жүргөн болсоңуздар, андан закат бербейсиздер. Эгерде тагынбай, колдонулбай турган бул мүлккө кирет да. Анан кыргыздар биз көпчүлүгү мал баккандан кийин ошол эгерде 40 коюбуз болсо, демек ошондон дагы биз чыгарып беребиз 40тын бирин да. 30 уйдан өйдө болсо, ошондон да закатын чыгарып беребиз. Бул дагы арабтар төбөлөрдөн чыгарып беришет. Бул дагы ошол кимдин колунда канча мүмкүнчүлүк болсо, ошол закаттын дагы бир өзүнчө бир эрежеси бар да. Бирок ошол закат менен биз орозо битирди алмаштырбашыбыз керек да. Бул такыр башка маселелер. Ошон үчүн биз ошол закат берип атканыбызда дагы колунда жок адамдарга берип, ошол биздин байлыгыбыздын жөнөкөй тил менен айтканда кири чыгып кетиш үчүн биз ошол закатты колунда жок адамдарга беришибиз керек. Рахмат. Сизде ошол зекет маселеси боюнча кандай өкүмдөрү бар? Ошо негизи эле зекет маселеси боюнча кошумчалап кетсеңиз. Зекет бул мал мүлктүн ибадат катары эсептелет. Зекет мал мүлктүн жакырчылык, муктаждарга берилет. Мезгили келгенде аны сөзсүз аткарылыш керек. Аны кечиктирип же себепсиз эле аткарбай коюу ал күнөөкөр болот. Ал зекет аткарбашы боюнча деген эркиндик жок. Аны сөзсүз ибадаттардын катарына кошуп сөзсүз аткарылыш керек. Демек өкүмү парз, фарз зекеттин өкүмү парз. Негизи эле ошол боюнча мусулман бирдавандарыбыз зекет маселесин ошо Рамазан айында мындай бир активдештирип, карап, сураштырып башташат да. Мунун кандайдыр бир себеби барбы? Негизи эле зекетти ошо сөзсүз эле Рамазан айында бериш керекпи же кандай? Негизи эле албетте ошол бир жылдын ичинде бере берсе болот, бирок көп эле мусулмандар ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде амал кылып, ошол ким Рамазан айында сооп иш кыла турган болсо, 10 эседен 700 эсеге чейин көтөрүлөт соо деген үчүн ошону Рамазан айында зекеттерин берип койгонго аракет кылышат да, ошол соом көп болсун. Анткени ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Рамазан айында өзгөчө карим болгон экен да, элдерге көп кең багалдарга ошол
байлыктарын берип, ошол себептен баардык мусулмандар ошол сүннөттү да аткарып калалы фарз менен кошуп деп, ошол Рамазан айында көп закаттарын берип, ошол айылда мындай карим болуп, элдерге беришим болуп баарын таркатышат да. Ошол соогум меники көтөрүлүп калсын деп. Чоң рахмат, зекет боюнча жакшы пайдалуу маалыматтарды берип кеттиңиздер. Сиздерге да рахмат, убакыт таап ошол берүүгө катышып бергениңиздер үчүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.